Саламатсыңарбы? Биз Иса Машаяктын төрөлүшү жөнүндө сүйлөйбүз. Ушунчалык мындай кереметтүү анын төрөлүшү. Бул дүйнөдө бир дагы адам өз күнөөсүнөн тазалана алган эмес. Бирок өлө турган адамдар Иса Машаяк аркылуу жогорудан төрөлүп куткарылуу алган. Биз ушундай руханий дүйнөнү караганда бул өтө кызыктуу дүйнө. Иса Машаяк ал мал сарайда төрөлгөн. Ал мал сарай ушунчалык мындай таза эмес жер болгон. Сарайда жок да ушу уйлар заңдаш үчүн. Уйлар жешет, анан ошо жерде дагы заңдашат, бардыгы ошо жерде болот. Ошон үчүн мал сарай бул дегендай таза эмес жер да. Ушундай жерде Иса Машаяк төрөлгөн. Иса Машаяк төрөлгөндөн кийин мал сарай ошо жерде тазаланып баштаган. Койчулар келип, алар деген ушунчалык сыйынышкан, табынышкан. Анан даанышмандар келип, алтын берген, ошол жерде ладан алып келген, мир алып келишкен ошо жерге. Бул таң калыштуу жер болгон. Мен бир тааныш, бир тууган бар. Анан мен бир таанышым бар, сиз ошого жолуга аласызбы деп мага айтты. Анан мен аны менен сүйлөшүп, аны офиске кел деп сүйлөштүк. Анан ошол бир тууган айтты, мен акыркы убакытта мындай өлүм жөнүндө көп ойлоп баштадым. Анан мурдагы ошо жашоосунда болгон нерсени ал айтып берди. Анан бир ушундай сыйкырчы, шаман ушул аял менен достошуптур да. Анан ал ушу бизнесинде ал шаман аял эмне деп айтса, ошонун бардыгын кылчу экен бул аял. Анан ушунчалык бизнеси өркүндөп өскөндүктөн мамасы дагы иштечү экен ал жерде. Анын агасы да жакшы жумушун таштап турганан кошо ушул эжеси менен чогуу иштептир. Анан бир күнү ошол сыйкырчы аял айтыптыр да, сен мени кылдаттык менен ук. Сенин чоң атаңдын Кудайы ушу айтып атат дептир да. Эгерде сен мамаң менен, бир тууганың менен чогуу иштесең, бул жакшы болбойт. Анан сен аларды жөн эле кой берип жиберишиң керек. Анан ал айтканда, ушул агасына, мамасына, эми сиздер кереги жоксуңар деп. Анан агасы таң калган, кандайча сен ушинтип айтасың? Сен мага жардам бер дегениңе мен жакшы жумушумду таштап сага келбедим беле. Мен ушул күнгө чейин сага жардам бербедим беле деп. Мындай такыр көнбөй, анан мамасын да, агасын да кетирип жиберген. Анан мурда ушу күйөөсү дагы, баласы дагы бар экен. Анан ал бир убакта бир үйүнө келгиси келбей, ушу качып ушундай болуп калыптыр да. Эч нерсе ортодо болгон деле эмес. Кандайдыр бир рух аны жетелеп баштаганда ал аялды. Анан бир тууганы кеткен, апасы иштебей калган чогуу. Анан ушу бизнесинде дагы бир кыйынчылыктар пайда болгон. Анан ал абдан аябай азап чеккен да ал аял. Анан өзү чыдай албаган бир кыйынчылыкка дуушар болгон да. Анан бирөө чакыргандай болуп үн угулат да. Караса, чакырган деле эч ким жок. Бирок ичинде бир кандайдыр бир үн сүйлөп баштаган, сага кыйын, Сага азыр абдан кыйын. Сен азыр азап чегип атасың,
Анан ушул үн анын жан дүйнөсүнө сүйлөп баштаган. Ооба, мен азап чегип атам, мага кыйын азыр, мен кыйналып атам, мен ушун тынчсызданып атам. Анда мен сага тынчтык берем. Мен сага эс алууга жол берем. Сен экинчи кыйналбагандай кылам. Эшик терезени ач. Ал терезени ачкан. Анан ал ошол үн айткан, эми секир деп. Ал 20-кабатта жашаган. Ал үн айтат, секир эми деп. Анан ал аял терезени ачып, ушул үндү угуп туруп, анан ойлогон, тынчтык келет деп. Бирок айтат, үн, секир эми деп. Сага тынчтык келет ошондо, эми экинчи кыйналбайсың. Сен бардыгын унутасың, эми секир деп, секир деп. Батыраак секир, секир деген. Ал аял мындай өзүнө келгендей болуп, эгерде ал секирсе, 20-кабаттан ал сөзсүз түрдө өлмөк. Анан ушул аял мага келди. Мен аял менен баарлашып баштадым. Анан мен ага айттым, бул жаман рух дедим. Серди эмне үчүн күйөөңүздөн кеткенге жол берди? Бул жаман рух. Эгерде күйөөңүз сиз менен чогуу болгондо, ал жаман рух каалагандай сизди калчамак эмес. Ошон үчүн ал каалагандай сизди алып жүрүш үчүн ал күйөөңүздү кетирткен. Эмне үчүн сиз бир тууганыңызды, апаңызды кууп жибердиңиз? Эгерде апаңыз же агаңыз жаныңызда болгондо, ал дагы иштей алмак эмес. Эми бир тууганыңыз да жок, агаңыз да жок, апаңыз да жок, күйөөңүз да жок. Анан бир ушундай кыйналуу келген да. Ал өлүмдөн башка эч нерсе арга жок болчу. Анан акырын үн, сага кыйын, сен кыйналып атпайсыңбы? Ооба, кыйналып атам. Ооба, сага кыйын, мен сага эс алууга жол берем. Мен сага эс алууга жардам берем. Терезени ачкан. Ал 20-кабатта жашаган. Анан ушул үн айткан, эми секир. Эми сага эч нерсе кыйнабайт, сага жакшы болот. Сен эми эс аласың, сен эми экинчи кыйналбайсың деп. Анан ал аял абдан коркуп кеткен. Анан ушул жаман рух аны өлүмгө алып келатканын көргөн. Анан мен ал аялга айттым, Иса Машаяк сизди ушундай кыйналгандан бошото алат. Сиз жан дүйнөңүзгө Исаны кабыл алышыңыз керек. Анан ал аял менден сурады, кантип мен Исаны мен өз жан дүйнөмө кабыл алам? Мен ага 2 китепти ачтым. Бул Кудайдын сөзү, бул Иса Машаяктын сөзү. Ушу сөздү кабыл алыңыз. Анан мен Жакан 1-бөлүм 29-ырсапты окудум. Билесиңерби ал жерде эмне деп жазылган? Мен силерге окуп берем азыр. Эртеси күнү Жакан өзүнө келаткан Исаны көрүп, бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деген. Жакан Исаны карап айткан, бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деген. Качан биз Матайды окуганда, ал жерде Жакан менен Исанын жолугушу жөнүндө айтат. Жакан Иордан дарыясында адамдарды сууга чөмүлдүргөн. Качан ага Иса келгенде, Иса айткан, эми сен мени чөмүлдүр деген. Анан Жакан таң калган да. Сен болсо мага келе жатасың, сен мени чөмүлдүрүшүң керек эле деди. Бирок Иса айткан, азыр ушундай кылууга жол бер деген. Анткени ар бир адилеттүү ишти ушундайча аткарышыбыз керек деп жооп берген. Анан Иса ал Жакан жөн эле баш ийген.
Алар Жакан менен Ийса сууга кирип ал чөмүлдүргөн. Анан кийин ал эки колун коюп туруп анан сыйынган. Жакан тараптан. Анан эгерде биз эски келишимди карасак, Лебиде жазылганда кандай жол менен күнөөлөр берилери жөнүндө жазылган. Лебиде Израиль эли күнөө кылганда аны текеге ошол курмандык алып келиш керек эле. Анан 16-бөлүм Лебиде жазылганда Арун эки колун түрүү текенин башына коюп, Исраиль уулдарынын бардык мыйзамсыздыктарын, кылмыштарын, күнөөлөрүн ачык айтыш керек эле. Анан ошондо ушул күнөөлөрдүн бардыгы ошо текеге өткөзүлөт. Курмандык алып келиш үчүн ошо курмандык козуну алып келиш керек эле. Эгерде мен күнөө кылсам, мен өлүшүм керек эле. Мен үчүн теке же козу өлөт. Ошон үчүн биз ошо күнөөнү текеге өткөзүп беришибиз керек. Анан жазылып турат, Арун эки колун түрүү текенин башына коюп деп атат. Исраилдин уулдарынын бардык мыйзамсыздыктары үчүн. Израиль эли ушу курмандык козуну алып келгенде, сөзсүз түрдө колун ал ушу текенин башына коюш керек эле. Анан ушу ыйыктоочу сөмөйүн малып туруп, бүтүндөй өрттөлүүчү ушул канды ошо мүйүздөргө сыйпачы да. Анан ичин жарып туруп, анан бүт майларын өрттөп жиберчи. Анан ушундай жол менен анан өткөзчү да. Ийса Машаяк ошон үчүн келген. Ушу теке ал бир адамдын же бир элдин күнөөсүн тазалачы. Бирок Ийса Машаяк бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алганы келген. Анан Жакан ошол Ийсаны чөмүлдүргөн ушу жерде. Анан Жакан колун Ийсанын башына койгон. Бүт күнөөлөр Ийсага жүктөлгөн. Ишая 53:6 айтат, биз бардык теңир бардык күнөөлөрүбүздү анын мойнуна жүктөдү деп атат. Бүт күнөөлөр Ийсага жүктөлгөн. Эртеси келаткан Жакан Ийсаны көрөт. Анан эмне деп айткан? Жакан Ийсаны карап туруп, бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деген. Бул эмнени билдирет? Ийса дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган. Кантип түшүндүрсө болот? Биздеги болгон күнөөнүн бардыгы Ийсага жүктөлгөн. Эгерде бизде күнөө калса, анда Ийса жөн эле бекер өлдү. Ийсага сөзсүз түрдө күнөөлөр өткөзүлүш керек. Анда эмне Ийса 3 жылдай ал күнөө менен ушундай анткени алар мындай убактылуу дүйнөнү, бирок асманда аякта убакыт жок ал жерде. Ийса айкаш-жыгачтай өлгөндө ошол кан менен ал жердеги ушундай сүйкөлгөн эмес да. Ал ыйык жай асмандагы ыйык жайга көтөрүлгөн. Анан ошол жерге түбөлүк курмандык алып келген. Ошол жерде түбөлүктүү дүйнөдө түбөлүктүү куткарылуу алган. Ал жерде мурунку боло турган же боло турган нерсе жок да.
Биз бул жерде жашайбыз, бул жерде убакыт бар. Түбөлүктүү дүйнөдө жок андай нерсе. Биздин күнөөлөрүбүз толугу менен Исага жүктөлгөн. Ошон үчүн Жакан айткан, бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деген. Ыйык китепте бизде даана жазылып турат. Иса Машаяк толугу менен дүйнөнүн күнөөсү алган жөнүндө жазылып атат. Эгерде Иса биздин күнөөлөрүбүздү алса, бизде калабы? Биздин күнөөлөрүбүз толугу менен түбөлүккө берилген. Ана мен аялга кылдаттык менен бардыгын айтып бердим. Анан ал аял ушу мен айткан сөздү кабыл алды. Менин күнөөлөрүм Исага жүктөлдү беле? Ошол учурдан баштап анын жан дүйнөсүнө тынчтык келген. Андан кийин дагы ооба кыйынчылыктар болгон анын жашоосунда. Ооба дагы кезиккен андай кыйынчылыктар, бирок мурдагыдай болуп кыйналган эмес. Дүйнөнүн патшасы анын жан дүйнөсүндө. Ага абдан кызык болгон. Мындай кыйын, бирок кыйындай эмес. Анан кыйналыш керек эле, кыйналбайт. Анан бир кандайдыр бир эме келиш керек эле, үмүтсүздүк, бирок үмүт бар. Мен аны менен дайыма жолуга албайм, бирок аны менен жолукканда ал ушундай укмуштуу күбөлүк сөздөрдү айтат. Иса Машаяк ал биздин жан дүйнөбүзгө келиш керек. Ал эмне кылыш керек? Бир гана күнөөлөрүбүздү тазалабастан биздин жашообуз үчүн жооп берет. Качан Иса биздин жан дүйнөбүзгө келгенде бизге кереги жок күнөө үчүн кыйналыштын. Кичинекей мал сарайда Иса Машаяк төрөлгөн. Ал Бетлехемде болгон мал сарай. Ал жер жакшы жер эмес, ушунчалык жаман жыттан турган жер болчу. Бирок Иса Машаяк төрөлгөндө ал жер укмуштуу түрдө өзгөрүлгөн. Ал жерде таза алтын болгон, ладан болгон ал жерде. Мира болгон ал жерде. Бул өтө таң калыштуу нерсе. Ушундай окшош бир окуя бар да Марк 14-бөлүмдө. Иса ал пес ооруган Бетсаидадагы Шымандын үйүнө келген. Аны менен дасторкондо бир отурушкан. Анан мен абдан коркуп кеттим да. Мен дагы ушу Кудайдын сөзүн айтканы ушу лепрозорияга барчумун. Эгерде мен лепра менен ооруп калсамчы, мен абайлашым керек. Мен кантип алар менен тамактанам? Анан мен ушундай кыйналчумун да. Анан таң эртеден туруп, анан Кудай Теңирдин алдына келип сыйынчумун. Анан мен ушу Марк 14-бөлүмдү эстедим. Качан Иса Симондун үйүнө келгенде пес ооруган. Анан Иса ушул пес ооруган адамдын үйүндө болгон. Ал аны менен чогуу тамактанган. Анан ал качан тамактанганда ал жерде ушу пес оорунун жыты жок. Кандайдыр бир мындай жыпар жыттуу жыт аякта пайда болгон. Кантип пес ооруган адамдын үйүндө ушундай жакшы жыт болсун? Бул Исанын жыты. Кандайдыр бир аял келип, жыпар жыттуу зааттарды алып келген ал. Анан ушул үйдү ушундай бир сонун жыт болгон. Иса келгендиктен ал жерде ушу пес ооруган адамдын жыты жок ал жерде. Алар жыпар жыттуу зааттын ушундай жыттанып турган. Бул укмуштуу, таң калыштуу нерсе. Биздин жан дүйнөбүздө биздин жытыбыз бар.
Биздин жытыбыз ушунчалык ыплас, кир, ушунчалык бир жаман жыттар бар да. Бизде ушундай жыт турат. Бирок Иса биздин жан дүйнөгө келсе, бүт бардык жаман жыттар кетет. Анан ушундай жыпар жыттуу жыт чыгып турат. Эгерде Иса биздин жан дүйнөбүзгө келсе, ал ушул аялдын жана өл деген үн, ал ушул жаман рухтун үнү болчу. Анан качан мен Иса Машаякты кабыл алууга айтканда, ал ушул жаман рухтун ал сизди өлтүргүсү келет. Ал сизди түбөлүктүү тозокко алып баргысы келет. Бирок сиз Исанын үнүн угуңуз. Жаканда 1:29 эмне деп атат? Бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат дейт. Бул сөздө Иса Машаяк дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган деп жазылат. Бүт дүйнөнүн күнөөсү ага жүктөлгөн. Ушу сиздин күнөөңүз дагы ошонун арасында бар. Сиздин күнөөңүз эмес, сизде эмес, ал Исага жүктөлгөн. Анан ошол күнөө менен Иса айкашчыга барган. Анан ал абдан ушундай кубанган, ушундай ыплас аял менин да күнөөмдү Иса алды беле. Ал айкаш-жыгачта кадалган. Бардык мен ала турган күнөөнү, менин түбөлүккө менин күнөөлөрүм жуулган. Иса келген ал аялдын жан дүйнөсүнө. Анан ал поездда кетип баратып мага чалган. Мен абдан кубанычтамын. Мен пастор сизге абдан ыраазымын. Мени алып жүргөн жаман рух Иса Машаяк төрөлгөн анда. Эми жаман рух ага келе албайт. Анан кандайдыр бир жаман ойду салганга аракет кылат. Бирок ал бактылуу жашоо менен жашайт, ал аял. Мен ушундай көрдүм ушул аялдын жашоосун. Иса төрөлгөнүн, мал сарайда төрөлгөн Иса малдар ал жерде ушунчалык, ошо жерде Иса төрөлгөн. Ошо жерде ушундай жыт өзгөрүлүп баштаган. Анан малчылар келип алып ошо жерде даңкташкан Кудайды. Данышмандар келип таза алтын алып келген, ладан алып келген, мир алып келишкен. Ал жөн эле мал сарай эместен. Ал ушул нерсе биздин жан дүйнөнү чагылдырып турат. Биздин жан дүйнөбүз ушунчалык ыплас, таза эмес, ушу жыттанган, мындай ушунчалык жаман жыт чыгып турган ал жерде. Эми биздин жан дүйнө ушундай жаман нерсе менен, мыйзамсыздыктар менен толгон. Бирок ал жерде Иса төрөлгөндө ал жан дүйнө тазарып, ушу жерде кубаныч толуп, ушул аялдын жашоосу канчалык татаал болсо дагы ал аял бактылуу болгон, ал абдан кубанган ал аял. Анан мен анын бактылуу жашап аткан жашоосун көрө алам ал аялдын. Ошон үчүн Иса төрөлүш керек эле бул жерде. Эми мен силерди дагы Иса Машаякты кабыл алышыңарды каалаймын. Ушул менин жүрөгүмдүн борборунда, жан дүйнөмдүн борборунда Иса төрөлүш керек. Мен эмнени сурабайын Исадан? Эгерде мен Иса Машаяк аркылуу жашасам, эгерде Иса Машаяк менин жашоомду контролго алса, көзөмөлгө алса,
ушул үйдөн, жакшы үйдөн башка жок. Иса качан менде төрөлгөндө, анан мен айтпайм менде жаман ойлор пайда болбойт деп. Ооба, менде дагы бир туура эмес ойлор пайда болот, бой көтөрүү болот. Бирок Иса Машаяк бардыгын ушул жерде кууп чыгып, ушул ойлорду жеңгенге күч берип турат. Мен ага мурда каршы да тура алчу эмесмин. Иса Машаяктын төрөлүшү маанилүү биздин жан дүйнөбүздө. Мен муну сөз менен айта албайм. Мен атама ушунча ыраазымын. Анан телекөрүүчүлөр кандайдыр бир коркунуч болсо силердин кандайдыр бир, анан силер кичинекей мал сарайды карагыла. Ал өтө мындай ыплас таза эмес жер болчу, бирок Иса төрөлгөндө ал жер ушундай жакшы жерге айланган. Ал бүт дүйнөдөгү адамдар ошол жердеги мал сарайды көргөнү барат. Мен дагы болгом ал жерде. Эмнени көрүш үчүн? Ошол сарайды көрүш үчүн. Бирок ал жерде сарай жок. Анан бир кооздолгон нерселер гана бар экен. Бирок кире турган жер эңкейип кириш керек ал. Иса Машаяк аркылуу бир кереметтүү жашоо башталат. Ал бул дүйнөгө жерге келген. Силердин жан дүйнөңөрдө да төрөлүшүн каалайт. Силер ойлоруңарды таштап, анан силер жан дүйнөңөргө Иса Машаяктын сөзүн кабыл алышыңарды каалайм. Жакшы калгыла, жолукканга чейин. До новых встреч. До свидания.